Эми Араван районунун тургундарынын керектүү документтерди алуусунда кыйынчылык жаралбайт. Шаарга каттап кезек күткөн жарандар үчүн жаңы калкты тейлөө борбору ачылып, мыкты шарттар түзүлдү. Тейлөө борбору менен биргеликте жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү да ачылды. Жаңы имарат заманбап жабдуулар, маалыматтык берүү аймагы, электрондук кезек жана видео көзөмөл камералары менен жабдылып, күнүнө 400гө жакын жарандарды кабыл алат. Мен ушу паспорттун сүрөөгө бүтүп калган экен, ошого байланыштуу келдим эле. Жакшы болуптур, элдерге ыңгайлуу болуп, элдерди эшикте күттүрбөй, суукта жакшы болуптур деп сүйүнүп атабыз. Кайра башта ошол милициянын жанында барчу элек, эми эшикте эле тура берчү элек, очередь тийбей эле, кайра келип кетип эле жүрө берчү элек, жакшы болуптур, элдерге ыңгайлуу болуп. Мурда келип, канча өчүрлөргө туруп, бир күн да өчүрүбүз жетпей жазылып коюп, анан бияктан жетише албаганыбызда Ошко барып алып атканбыз. Бүгүнкү мына ачылыш болуп атыптыр. Абдан курсанбыз. Бүгүнкү күндө калкты тейлөө борборунда бардык шарттар түзүлдү. Жарандарды документтештирүү процесстери арыздарды кабыл алуудан баштап документтерди жасоо жана аларды берүүгө чейин автоматташтырылган. Арыз ээлери керектүү документтерди имараттан чыкпай эле чогултуп, мамлекеттик кызматтарды алуу үчүн кайрыла алышат. Калкка кызмат көрсөтүүчү борбордун ачылышы менен жаңы жумуш орундары да түзүлдү. Райондогу калкты тейлөө сапатын жакшыртуу үчүн Ош шаарынын атайын адистер да чакыртылган. Шарт ачылып калды да, жылуу, жумшак, күткөндө да сыртта суукта күтпөй, бул жерде кирип, отуруштарда жылуу отуруп, балдарын алып келгендерге, колунда кичинекей балдарын алып келгендерге балдары менен ыңгайлуу бүт шарты түзүлгөн. Ушундай жакшынакай имаратта биз иштеп атабыз азырынча. 2022 жылда өлкө боюнча жаңы калкты тейлөө борборлорун курууга толук акча каражаты бөлүнгөн. Калкка кызмат көрсөтүү мекемелеринин санын азайтуу же жумушун жеңилдетүү максатында айыл өкмөттөрдө бул тармактардагы адистерди даярдоо пландалууда. Общий республика боюнча чоң ачылчу борбор 6 планда турат. Бирок биз азыр ал борборду ачып убакыт кетирбейли деп, тез арада өткөрөлү деп, именно ушу обязанностьтарды айыл өкмөттөргө чейин берели деп атабыз. Жаңы техникалар менен адистерди үйрөтүп, именно айыл өкмөттөрүнө чейин, өзүңөр билгендер, ар бир айыл өкмөт бар да, ар бир райондун өзүнүн айыл өкмөтү бар. Ошол жерден эле ушу документтерди алса болот. Эл калкка оңой болот. Араванда калкты тейлөө борборунун ишке кириши менен учурда өлкө боюнча 34 калкты тейлөө борбору болду. Быйылкы жылы 6 жаңы калкты тейлөө борборун куруп, ишке киргизүү пландалган. Жакынкы 20 күндүн ичинде Ысык Көл областында дагы жаңы мекеме ишке кирет. Ошто учурда электрондук кат жүргүзүү колго алынган. Анан эми биз азыр ушу санариптешке өтүшүбүз керек. Бизде бүгүнкү күндө мен инфодокс боюнча азыр иштерди алып барып атабыз. Биздин толук өзүбүздүн администрация толук өттү. Ошондой эле акимдерге, райондогу айыл өкмөттөр бүгүнкү күндө бардык азыр биз өткөнбүз. Кудай буйруса, азыр биз ушул санариптештүү электрондук кат жүргүзүү иштерин биз алып барып атабыз. Маалымат үчүн Араван районунда 110 миңден ашуун калк бар. Буга чейин паспорттоштуруу жана жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмдөрү 2 башка имараттарда жайгашып, кайрылган жарандарга кыйынчылыктар жаралып келген. Жаңы ачылган калкты тейлөө борбору күнүнө 400-500 жаранды кабыл алууга ылайыкташкан. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.